Ассаламу алейкум, кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн осындай картопту кууруу адисимен бөлүшөтүн боламын. Картопту эзилтпей, осы бабымен кууратын боламыз. Ал энди кеттик. Видеонун соңуна дейин карасаңыздар, жасалуу жол менен бөлүшөтүн боламын. Эң әуелі осылай бурчтарымызды дал видеодагыдай өзүмүз унаткан формада осылай туурап алатын боламыз. Алдымен осылай эки таттуу бурчубузду туурап аламыз. Одан кийин эки картоптубузду туурап аламыз. Үйдөгү адам санына байланыштуу туурайтын боламыз. Картоптубузду өтө усак кылмай, осылай ырылуу кылып туурап чыгабыз. Каналга тиркелмеген болсаңыздар, каналга тиркелип, каналда түрлүү рецепттер бар, соларды көрүп досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Және жанда коңгуроочуну басып койсоңуздар, менин ар бир салган жаңы видеомду көрүп отуратын боласыздар. Минекей энди сабизибизди туурайтын боламыз. Менде сабиз, дүкөн сабиздин жартысын туурадым. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Каналға тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлүшөтүн боламын буюрса. Минекей осылай баардыгын жеке-жеке туурап чыгабыз. Енді пиязымызды туурайтын боламыз. Пиязымызды осылай кыйгашынан туурап чыгатын боламыз. Шука етип, осылай баардыгын туурап чыгабыз. Менде осы үлкөн бир бас пиязымды істеттим. Минекей осылай баардыгын туурап аламыз. Алдымен одан кийин майымызды куюп, бир ас касык кантымызды салып, жакшылап аралаштыратын боламыз. Кантымыз кызара бергенде этимизди салатын боламыз. Бир аз аралаштыргандан кийин кантымыз кызарат, сол кезде этимизди салатын боламыз. Этимиздин адеми коңуркай кызыл түс болуп чыгуу үчүн осы кантты коссоңуздар болот. Кантымызды аралаштырган кезде коңуркай түс болгондо этимизди бирок салатын боламыз. Этимизге коңуркай түс беретін болот. Одан кийин тагы да бир касык кант салып, тагы да жакшылап аралаштыратын боламыз. Одан кийин сарымсагыбызды салатын боламыз. Пиязымызды салатын боламыз. Сарымсагыбызды салып болгондон кийин тагы да жакшылап аралаштыратын боламыз. Пиязымызды жакшылап кууруп алгандан кийин үстүнөн ылайыктуу мөлчөрдө суубузду куятын боламыз. Суубузду куюп, суубуздун кайнаганын күтөтүн боламыз. Суубуз кайнагандан кийин какпагын ачып, суубуз кайнагандан кийин көбүктөр чыгат, сол көбүктөрүн алып алатын боламыз. Енді осы суымызға томатный паста қоссаңыздар да болады, немесе осылай арнайы жасалған ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен осылай қолдан жасалған ащы бұрыш қостым. Өте жақсы дәм береді. Жақсылап араластырып, одан кейін картоптубузду, сабизибизди қосатын боламыз. Енді осы қайнап тұрған суымызға картоптубузду, сабизибизди салып пісіріп алатын боламыз. Минекей осылай картоп, сабизибизди баардыгын алдымен салып аламыз. Одан кейін бетін жауып, отумуздун астын калыптуу мөлчөргө теңшеп, картоптубуздун пискенин күтөтүн боламыз. Картоп, сабиздерибизди салып болгондон кийин бетін жауып, картоп сабизибиздин пискенин күтөмүз. Минекей картоптубуз писти. Алдымен осылай көрүп аламыз чайнышк менен. Енді осы картоптарымыздың үстінен бурчтарымызды салатын боламыз. Тәтті бурчтарымызды салып, кызыл жасыл тәтті бурчтарымызды салгандан кийин дәмине карай туз бурчубузду салып аламыз. Одан кийин какпагын жауып, бір бурк еткизип кайнатып алатын боламыз. Бурчтарымызды өтө көп устамайбыз, өтө тез писеді бурчтарымыз. Минекей осымен куурулган картоптубуз дайын болду. Ең бастысы отумуздун астын катты чыгармай, баяу отта писиретін боламыз барлыгын. Минекей осымен картоптубуз дайын, өтө дәмдүү болуп чыкты, жумшак болуп, картопу эзилмей писти. Минекей көрүп тургандарыңыздай
Картопымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай түскі асқа немесе кешкі асқа. Назарларыңызға көп рахмет.